Интернетте Жаштар Демилге борборунун төрагасы Аскар Алмазулу жана активист Болот Ибрагимов жаштарды биримдикке чакырган видео таркалууда. Видеодо активисттердин бири чындыгында жаштар өз амбицияларына карабастан бирге турган мезгил келгендигин белгилейт. Жаштар Демилге борборунун расмий Instagram баракчасында жүктөлгөн видеолордун астында: "Убакыт келет, балким биз шайлоого барышыбыз керек. Бирок бул үчүн жаштардын дагы чоң жоопкерчиликти алып, эң негизгиси, акыры консолидация керек экендигин түшүнүшүбүз керек. Ошондо биз шаардын жана жалпы өлкөнүн өнүгүшүн чыныгы рычагга айланган күч боло алабыз. Бардыгына тынчтык жана боорукердик", деп билдирди Аскар Алмазулу. Ошондой эле активист Болот Ибрагимов Аскар Алмазулунун кайрылуусуна видео кайрылуу аркылуу жооп берди. "Амбицияга карабай биригүүгө убакыт келди. Ал эми эң маанилүүсү күч акчада эмес", деди активист Болот Ибрагимов. Бишкек шаардык кеңеште кандай депутаттар иштеп жатат жана алар ким экендигин көптөр билбейт деле болушу керек. Депутаттардын тизмесин карап көрсөк, көптөрүнүн жеке бизнеси, жеке курулуш компаниялары бар. Жана алардын арасында чет өлкөнүн жараны да бар экендигин карап көрдүк. Сиздердин оюңуздарча шаарды башкарууну жаштарга бериши керекпи? Же болбосо жеке оюн көздөгөн бизнесмендер кайра келиши керекпи? Оюңуздарды комментарийге калтырсаңыздар болот. Сегодня нет консолидации среди молодого поколения. Есть раздор и огромная пропасть, будь то в идеологическом или же мировоззренческом плане. Но я думаю, что в скором времени эти барьеры исчезнут. Само время подталкивает нас к решительным действиям. Элибиздин бактысына көптөгөн күткөн адилеттүү, бейпил жашоого жол жакында ачылат. Элим деген жалыңдаган жаштардын дүбүртү жакындап калды. Только что просмотрел видеообращение Аскара, который является председателем Центра инициативной молодежи. Если говорить кратко, то он обратился к людям по поводу предстоящих выборов в Бишкекский городской кенеш. В чем-то я с ним согласен, и мы даже успели побыть коллегами во время октябрьских событий, будучи дружинниками. Если говорить о моем мнении относительно его видеообращения, то хочу сказать, что молодежи действительно пришло время объединиться, несмотря на амбиции и тому подобное. И самое важное, что я хотел бы отметить, сила не в деньгах.